Muгалим коомдун күзгүсү, тажрыйбалуу психолог, кереметтүү акын, даңазал актер, теңдеши жок жардамчы жана эң башкысы чыныгы дос. Мугалимдик кесип дүйнөдөгү эң байыркы жана эң мыктылардын бири. Мугалим илимий педагогикалык журналы 8 жылдык мааракесине арнап республикалык жылдын мыкты класс жетекчиси онлайн сынагын өткөрдү. Көп жылдык эмгектин үзүрү биринчиден. Ар бирибиз мугалим биз ушул кесипти тандап алганбыз. Балдарды жакшы көрөбүз, татыктуу билим тарбия берип иштеп келатабыз. Мугалим журналы тарабынан уюштурулган көп иш-чаралар өтөт жылда. Мектептерде конкурс болот, шаарда, область, республикада. 2018 жылы Мугалим журналы уюштурган окуучу күткөн мугалим фестивалынын гран-присине ээ болгом. Жайкы лагерине катышабыз, Мугалим журналы уюштурган лагерлерге катышып барып, 10 күн аябай мол тажрыйба алмашабыз. Педагогика деген сөздү грек тилинен которгондо балдарды алып баруу дегенди түшүндүрөт эмеспи? Бул кесип адамдын чын дили менен берилүүсүн талап кылып, балдарга өзүнүн акылын, билимин арнап келет. Мына ушул багытта мугалимдин аброюн көтөрүү максатында өткөрүлгөн сынак Кыргыз Республикасы Билим берүү жана Илим министрлигинин колдоосу менен ишке ашкан. Коомду оңдош үчүн мугалимдин өтө ролу чоң. Анан бүгүнкү иш-чарада ошо Мугалим илимий педагогикалык журналынын 8 жылдыгына карата класс жетекчилер арасында конкурс уюштурушуптур. Анан ошонун жыйынтыгы бүгүн чыгып атат. Анан бул дагы ушул конкурс аркылуу класс жетекчинин, деги эле мугалимдин, деги эле инсан катары ар бир адамдын жоопкерчилигин көтөрүү максатында уюштурулуп атат. Анан бүгүнкү иш-чарага республиканын 7 бурчунан, 7 дубандан мугалимдерибиз келип атышат. Сынакта өтө чоң жоопкерчиликтүү иш-аракеттер жасашыптыр. Ошонун жыйынтыгы бүгүн чыкты. Анан айрым мугалимдерибиз 1 жыл, 5 жыл, керек болсо 30 жылдан бери иштеген мугалимдерибиз да катышышыптыр. Анан деңгээлдери ошо ар бир мугалимдин деңгээли өтө жогорку деңгээлде. Жылдын мыкты класс жетекчиси онлайн сынагына жалпы республикабыздагы 64 мугалим катышып, алардын алдыңкылары атайын сыйлыктар менен сыйланышты. Мыкты сабак, ошондой эле мыкты класс жетекчи наамы берилди. Жалпы мугалим деген сыймыктуу кесипти аркылаган жалпы мугалимдер жеңүүчүлөрдү куттукташты. Биздин убакта биз совет доорунда окуп калдык да, жоопкерчилик абдан күчтүү болчу да. Сабакты калтыруу деген бул нерсе болчу эмес да. Бизде ооруп эле калып, баягы температураң көтөрүлүп, ушундай болуп калбасаң, сабактан калуу деген бул азыр болсо балдарда барбай коюшат. Керек болсо азыр онлайн дегенди өтүп алышты. Мен онлайн менен эле өтүп коеюнбу дегендер бар да. Мугалим кесип деген бул өтө, мындайча айтканда, эмеде татаал жоопкерчиликтүү, андан сырткары баягы жоопкерчиликтүү болсоң дагы мугалим болуш үчүн бул чоң талант керек. Өзүң балаңа кандай карасаң, өзүң балдарыңан 2 эсе жоопкерчилик көп болот, анткени алардын ата-энеси бар. Анан кандай мугалимде окуп атасың, кандай билим берип атат деген нерсе бар. Ошон үчүн аябай башында чочуркагам, анан акырындык менен баягы жылдан жылга опыттан алып, тияк биякты көрүп дегендейчи. Анан карасам, колуман келет экен, баягы өзүмдүн апам мугалим болгондо, балким ошондон да кичине нерсе калганбы, бергенби, Кудайыма шүгүр дейм. Жылдын мыкты класс жетекчиси сынагы Кыргыз эл мугалими Бектур Исаковдун 80 жылдыгына арналып, ошондой эле Мугалим журналынын 8 жылдыгынын урматына өткөрүлдү. Буга чейин Мугалим журналы республикалык мугалим коомдун күзгүсү сынагын окуучу күткөн мугалим жайкы мектебин өткөрүп келсе, эми алыскы райондорго барып Мугалим журналын жайылтып, сынактарды өткөрүү алдыңкы максаты.